Sarıgulov Dastan İslamovich, Kırgız Respublikasının eks-mamleketlik katçısı, mamleketlik kızmattın birinci derecedagi mamleketlik kengeşçisi, Kırgız Respublikasının Jogorku Kengeşinin eks-deputatı, Kırgız Respublikasında emgek singirgen kuruluşçusu, professor, 12 kiteptin jana 17 el aralık ilimi emgeklerden avtoru. Бүгүн биз сиздер менен Кыргыз элинин байыркы тарыхы жөнүндө сүйлөшөлү дедилек. Андыктан студиябызга белгилүү коомдук ишмер Дастан Исламович Сарыгуловду чакырганбыз. Куш келипсиз, Дастан агай, биздин студиябызга. Мына бүгүн ушу биздин Кыргыз жеринде бүгүнкү күндө чоң талкуулар жүрүп атат. Бул мынагу Советтер Союзунун учурундагы 70 жыл бою изилдеп келген, окутулуп келген тарыхыбыздын айланасында ошондой эле падышалык өкмөттүн Россиянын убагындагы тарыхтардын баардыгы тең бурмаланып жазылып калгандыгы тууралуу кеңири сөз болду ушул улуттук конгрессте. Ушул улуттук конгрессти сиз өзүңүз доклад менен чыктыңыз. Анан ушунун уюштуруунун негизги маңызын түшүндүрүп койсоңуз биздин телекөрүүчүлөргө, деги эле биздин Кыргыз тарыхындагы мурдатан келаткан мүчүлүштүктөрдү оңдоого карата ушу кандай кадамдар болот, ушуларга токтолсоңуз. Бул биринчиден жалган тарых. Бул илимий чындыкка дал келбейт. Союздун убагында Кыргыздын байыркы тарыхын талашсыз тастыктаган илимий маалыматтар белгилүү болду. Муну эч ким талаша албайт. Муну дүйнө коомчулугу кабыл алды. Себеби ушул маалыматтардын негизинде Кыргыздын накта тарыхын кыска мен 2009 жылы Түрк мамлекеттик телеканал ТРТ'ге айтып бергем. Алар ошону 1 саат 40 мүнөт кылып бүт элине көрсөттү. Анасы келгенсип спутник аркылуу 51 мамлекетке чагылдырды. Bir өлкөдөн, bir тарыхчы коомунан же bir жеке инсандан ошол өлкөлөрдөн ай мунунуңар туура эмес, силер адашып атасыңар, бул чындыкка жатпайт деген бир пикир айтылган жок. Демек алар таанып атат да, биздин макул болуп атат да. Макул болуп атат да. Андан тышкары мен 2010 жылы ошол жаңы илимий маалыматтарды Бишкектин тарыхчыларында 300 даана кылып таркатып берген. Айттым, муну карагылачы. Bir ay daярдангыла, чукугула. Эгерде силер муну жокко чыгарсаңар, мен унчукпайын. Жокко чыгарбасаңар, анда муну Кыргыздын тарыхы деп тааныбайлыкпы? Bir aydan кийин 3 тарыхчы келди. Муну кантип жокко чыгарасың? Мунун баары далилденген. Тарыхый булактарга 3 эле келдиби? 3 эле келди. Муну Түрк Манас университеттен келди. Табалгиев, Мокеев дагы bir тарыхчы. Биз качангага чейин балдарыбызды, кыздарыбызды, келечек муундарды биз ушундай кулдук сезимде кармай беришибиз керек. Эгерде 300 тарыхчы Совет доорунда калыптанган болсо, партия, комсомолдун тарыхы менен алек болуп, андан наркы терең тарыхты билбесе, 3 миллион кыргыз эли азап тартпаш керек да. Эгерде алар жаңы тарыхты казып көтөрүп чыкпаса, 3 миллион кыргыз илгеркидей эле биз артта калган элбиз деген сезим менен жашабаш керек да, туурабы? Туура. Мына ошон үчүн биз бүгүнкү өткөн улуттук биринчи конгрессте илимий чөйрөнүн, маданий чөйрөнүн өкүлдөрүн чакырып алып туруп, мунуну 10 күн мурда баарына таркатып бердик, 400 даана кылып. Муну окугула. Мунугулар кыргыздарга таандыкпы, таандык эмеспи деп, анан бүгүн жыйын өткөрүп, ошо жөнүндө пикир алмашып, чечим кабыл албадыкпы. Союз убагындагы бурмаланган, кыргызды кемсинткен, мазактаган тарых таанылбасын. Союз убагында bir тарыхчы, белгилүү атактуу тарыхчы Бернштам
1942-жылы Ташкент шаарында докторлук диссертациясын жактап, кыргыз урууларынын калыптанышы биздин доордон 4000 жыл мурдагы мезгилге барып такалат деп далилдеп берген. Андан кийин куугунтукталды 46 жашында эрте ачкадан эле өлүп кетти ошо жарыктуу киши. Биз айтып атабыз бүгүнкү чечимде, ошол Бернштамдын корутундуусу кийинки илимий маалыматтар менен далилденди. Демек биз өзүбүздүн тарыхыбыздын башталышы 6000 жыл мурда, биздин доордон 4000 жыл мурда болгонун тааныйлык деген эле чечим кабыл алдык. Байке туура, бирок мындай алып карасаңыз, ошо биздин кыргыздын тарыхын жазган негизинен баягы өзүбүздүн кыргыздан чыккан тарыхчыларыбыз эмнегедир ошол эле Бернштам, андан мурунку баягы туура тарыхты жазганга аракет кылган тарыхчыларга таянышпайт да. Анан чынында эле жана бул падышалык Россиянын убагында эле эмес, биздин тарыхты бурмалоо. Бул Кытайдын жазмаларында дагы бурмаланган учурлар көп эле болгон да. Мисалы үчүн 6-кылымда булар жазып атпайбы Кытайдын жазмасында. Россиянын дагы чыгыштануучу көп окумуштуулары ушул фактыга бул эми уламыш кылып туруп Кытайдын бир алымы жазып кеткен экен. Алтайда кыргыздын жанагы Ашына деген баласын колу бутун чаап таштап, эркектин баарын кырганда, анан ошол баланын колу буту жок баланы карышкырдын канчыгы таап алып, анан эмизип ошол баланы багып чоңойтуп, кайра ошол бала карышкыр менен кошулуп туруп, анан 9 күчүк тууп, анан ошондон бул кыргыздар тараган, түрк элдери тараган деген. Бул ушул нерсени бүгүнкү күндө дагы биздин мектеп окуучуларынын 6-класстын тарыхында бар бул, Байке. Мен өткөндө дагы ушул бир тарыхчылар менен сүйлөштүм. Силер биздин балдарды эмнеге үйрөтүп атасыңар? Бул биринчиден жанагы карышкыр баланын энеси катары эмизип чоңойтуп атса, кайра энеси менен кантип кошулат? Бул деген чоң каргышты берип атпайсыңарбы? Анан биздин жанагы бүгүнкү күндө жаштарыбыздын баары эле жетекчи болгусу келип, баары эле важак болгусу келип, бирин-бири грызыт сетип аткан нерсе дагы дуа менен ошол жерде катылып турбайбы? Ушуну алып салбайлыбы деп сүйлөштүм да. Чынында Байке ушундай бурмалоолор биздин эл катары калыптанышыбызга бир төлө зыянын тийгизип келет да бүгүнкү күнгө чейин. Абдан даана айттыңыз. Муну ырааты менен эгерде айтсак, мындай болгон. Союз убагында 1934-жылдан баштап 1939-жылга чейин Азербайжан, Казакстан, Өзбекстан, Түркменистан, Кыргызстанда накта өзүбүздүн тарыхыбызды билген тарыхчылар, атүгүл тарыхчы эмес, жөн эле адабиятчылар, балдарга ыр жазгандар 277 адам атылган. Атайын атылган, мына жерде маалымат бар. Репрессияланган түркология деп. Анда мындай болгон, пан-түркизмди көтөргөн, билесиздер. Ошого шкактанып, СССРды ыдыратууну көздөгөн деген кине коюп, барын аткан. Ошону менен Белек Солтоноев атылып кетти 61 жашында. Мындайча айтканда, кыргыздын накта тарыхын билгендердин баарын терип, анан кийин калган тарыхчылардын жүрөгүн үшүтүп, ушу тарыхчылар бүгүнкү күнгө чейин кыргыздын байыркы тарыхын казууга даба этпейт да, коркот. Дити барбайт. Бул кандай? Анын үстүнөн ал тарыхчыларды, ошол 40-жылдан кийинки тарыхчыларды жалаң гана ушу 16-кылымдан бери гана үйрөткөн, анын аркы тарыхын берген эмес, оңой менен берген эмес, сырын ачкан эмес. Демек, бул чоң саясат болгон. Бирдиктүү Совет эли түзүлөт деген саясат болгон да. Бирдиктүү Совет элин түзүш үчүн ар бир эл, улут өзүнүн тарыхын унутуш керек эле, салтын жоготуш керек эле, тилинен айрылыш керек эле. Ошондой саясат болгон. Ошол саясат бүгүнкү күнгө чейин дагы өзүнүн залакасын тийгизип атат. Ал эми жанагы мурдагы кыргыздардын тарыхын бурмалап жок кылуу аракети же мазактоо аракети эмне үчүн болгон? Мен мунун түбүнө жеттим. Мындай болгон. Мына Индияда Манас дарыясы бар, нарындан 5 эсе чоң. Орто агымында Манас деген корук бар, 90 000 гектар аят. Ал жерде аңчылыктагы кылууга
тыюу салынган. Мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Непалда 8163 метр бийиктикте Манас улуу деген чоку бар. Тибетте 3500 метр бийиктикте Манас деген көл бар. 500 чарчы километр өзүнүн аянты. Батыш Кытайда Манас деген көл, Манас деген дарыя бар. Кавказда Манас дарыясы бар. Алтайда Манас дарыясы бар. Манас тоосу, Манас дарыясы бар. Манас тоосу. Эми суроо берелик, эгерде Манас жомок болсо, кайсы жомоктун каарманын ысмы ушунча даңазалуу даңктуу жерге койду эле? Жок, андай жок. Экинчи суроо берелик. Байыркы элдердин кайсы элинин түпкү бабасынын ысмы ушунча улуу жер сууларга коюлду эле? Перстен таппайсыз, Жөөттөн таппайсыз, Кытайдан таппайсыз. Жалаң кыргыз мына ушул ысымдардын баарын кыргыз койгон. Демек, ошончо жерге кыргыз ээлик кылып турганда, кыргыз көп душман тапкан. Жана кийинки эле 840-жылы пайда болгон кыргыз улуу каганатын алалыкчы. Ошончо көп душман тапканда. Демек, кыргыздан өчүн алам деген улуттар, элдер, кандыктар өтө көп болгон. Анын үстүнөн Бартал жазып атат, кыргыздар дейт, Борбордук Азия дейт, ким бийликке келсе, ошолорго каршы чыккан эл болгон дейт. Бартал жазып атат да. Традиционные противники всех новых империй в Средней Центральной Азии были кыргызы дейт да. Кыргыз ушундай эл болгон, эр жүрөк, баатыр. Анан албетте душман тапканда, албетте кыргыздарды басынтуунун аракети менен тарыхын жокко чыгаруу, же бир тайгандан таратып, же көбүктөн таратып, ошондой максат менен атайын бизди басмырлоо аракетин жүргүзүп келген, аны өзүңүз четин айтып кеттиңиз казыр. А түгүл мына жана Нух пайгамбардан деп биздин Санжырада айтылат да. Бу да чындыктан алыс, себеби генетиктер изилдөөлөрүндө көрсөтпөдүбү? Жөөт эли менен кыргыз элинин хромосомунда гаплотипте эч бир пайыз окшоштук жок. Нух пайгамбардан тарасак чыгат эле да азыр. Ооба. Мени муну илимий чындык, муну эч ким талаша албайт. R1 альфа 1 деген гаплогруппа кыргыздын ДНКсында ал 14.000 жыл мурун өзүнчө калыптанган экен. Анын пайда болгон гаплогруппасы R1 деген 35.000 жыл мурда пайда болгон экен, мутациянын жыйынтыгында. Ошон үчүн жөөттүн хромосомунда 1% окшоштук жок бизде. А вот мына орус менен Украина элинде ошол гаплогруппа 40-50-52%га чейин табылып атат. А Индиянын брахмандарында 75%га чейин чыгып атат. Мына бул илимдин далили да, илимдин далили. А эгерде этнографияга келсек, мына мынау китеп 1885-жылы чыккан, Зеланд деген тарыхчы врач жазган, кыргыздар деп. Айтып атпайбы, кыргыздар арый эл деп болгон дейт. Булар таш доорунда калыптанган, себеби таш доорунда гана таандык салт жиликтерди чагуу дейт. Жакшы билесиз да, кыргыз жиликти чагат. Өзбек тууганыбыз чакпайт, казак тууганыбыз чакпайт. Жиликти чагып чучугун алат, туурабы? Ооба. Бул палеолит доорунда гана таандык. Экинчи этнографиялык белги сөөк чыкканда өкүрүү. Бул палеолит доорунда гана таандык көрүнүш. Австралия эли 19-да жергиликтүү абориген эли 19-кылымда даймата өкүрүк менен көмүшкөн. Алар таш курал менен, сөөк курал менен жашаган эл да. Бул илим муну аныктаган. Ошол жиликти чагуу, анан кийин жанагы Андрон маданиятында, Афанасий маданиятында аялдардын сөөктөрү чачуштук менен коюлган. Чачуштук менен коюлган. Кемер курларынын калдыктары табылган. Көп санда томпой чүкө табылган. Кыргыздын гана тилинде томпой чүкөгө байланыштуу мен билгенен 37 сөз бар. Бөлөк элдерден сурасаңар сөөк дейт, астрагал дейт, ачык дейт. Башка сөз жок. А болбосо сөөк деп эле коет деми. Демек жанагы Афанасий, Андрон маданияты бул накта кыргыздарга таандык маданият. Ошо Берштам ошон үчүн жанагынтип далилдеген да. Андан тышкары мына бозону алалы. Бозо бул өзү таруу менен коноктон жасалат. Таруу менен конок дан өсүмдүктөрдүн ото түрүнө кирет. Бул сарыяк да. Бирок майда жаргылчактан өтүп уң болбойт. Кантип муну аш кылат? Кыргыздар кайнатып, потко кылып, угут салып туруп, анан суу менен сузуп керемет аш кылган да, туурабы? Ал эми
ал талаачылык жаңы эле пайда болгон доорго таандык. Эмне үчүн? Buğdaydı, arpanı tereң жердин кыртышын аңтарышын керек өсүш үчүн. Буларга болсо 5 сантиметр жерди сөөк, соконун сөөк учу чийип эле кетсе жетиштүү экен. Көрдүңүзбү? Андан тышкары 1 гектар аянтка buğdayдан 220 килограмм үрөөн керек. Арпа дагы ошондой. Бул болсо 6-дан 10 килограммга чейин эле таруу жетет экен. Байкадыңызбы? Тигилердин бышып жетилген доору убактысы 140-180 күн. Таруу менен конок 40-60 күндө бышат экен. Мунун бир эле терс жагы бул таранчы менен чымчыктар буларды койбойт экен да, ошон үчүн кыргыздар жайлоого, салкын жерге барып, таруу менен конокту эгип, кадимкидей аш кылган да. Демек, ошол талаачылык пайда боло электе дагы кыргыздын ошолор менен аш кылган. Муна кыргыздан башка казак тууган болсо салбайт. Өзбек туугандар болсо салбайт. Бул эмнени белгиси? Бул кыргыз ошол биздин доордон 3000-4 жыл мурда калыптангандын белгиси. Анан кийин жанагы Андрон менен Кара сук маданиятында мүрзөлөрдөгү томпойлордо уруулардын эн тамгалары коюлган. Бул баланча уруунун сүйөгү жатат деп. Кийин дөбө мүрзөлөргө балбал таш коюлган. Анан ошо балбал ташка уруунун эн тамгасын коюшкан. Эми орус, немис тарыхчылар аларда эн деген жок, эн тамга билбейт алар. Алар бул эмне жазуу деп таптакыр чече албай коюшкан да. Азыр карасаң кадимки кыргыз урууларынын эн тамгасы. Муну эч ким талаша албайт, эч ким жокко чыгара албайт. Ошон үчүн ушул маалыматтарды билип отуруп, анан унчукпай кыргыздар 16-кылымда калыптанган жапайы маданиятсыз тарыхы жок эл деп кантип айтабыз? Күнөө болбойбу бизге?